Азыр кечириң сурайм, азыр балдарым чырылдап калды. Телефонун кош. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн сиздер менен пикирлешип турганыма абдан кубанычтамын. Биз байкагандай эле бүгүнкү күндө ырыс кытабы маселеси дүйнө жүзүндө такыр башка жол менен кетип барып жатат. Анткени пандемияда көрдүк, анан кесиптер кескин түрдө өзгөрүп келатат. Мурунку илгерки кесиптердин бардыгы, кээ бирки кесиптер такыр жокко чыгып баратат. Кечирим сурайм, азыр тиякта бала жакка. Анан биз бардыгыбыз ушул IT тармагына кирип келатканыбызды эң туура деп эсептейм. Анткени IT тармагы артыкчылыктары абдан көп экен. Биздин алакандай мекенибизге, Кыргызстаныбызга бардыгыбыз билебиз, потенциалыбыз кандай. Кең байлык жактардан же промышленность, технология жактан биз мамлекетибиз кичине артта калатабыз, бирок биз адам ресурстары менен, адамдын акылы, элибиздин кең бейилдиги, бардыгын бат илип кетүүлүгү, үйрөнүп кеткендиги, ийкемдүүлүгү ушул ITге абдан ылайыктуу экен да. Ошон үчүн мен бүгүн ушул теманы тандадым. IT деген эмне жана IT башка чөйрөдөн айырмасы жана артыкчылыкты деген. Жакшылап карап көрсөк, IT бул өзү бизнестин инструменти болуп эсептелет экен да. Бүгүнкү күндө мен ITни кызыгып, ITге аралаша баштаганда тегеремде адамдар дагы, тааныштар көп сурап атат да, IT деген эмне деп. ITни мен кыскачалап айтканда бул бизнестин куралы экен. Мисалы үчүн бир чоң корпорация болобу же өзүңүз деле жеке адам катары бир чоң бир бизнес баштагыңыз келсе, сиз идеядан баштайсыз. Ошол идеяны чоң бизнеске айлантыш үчүн кадамдарды өтүп чыгасыз. Жана бир атактуу адам айткан экен, эгерде сиздин бизнесиңиз интернетте болбосо, анда сизде бизнесиңиз жок депчи. Ошон үчүн бизнести дүйнө жүзүнө чыгарып, клиенттерди көбөйтүп, кирешесин көбөйтүп, бизнесин өркүндөтүш үчүн IT курал болуп берет экен да. ITде өзү ким бар экен? Ал ким иштейт экен? Кандай болуп иштейт экен десем, багыттары абдан көп экен. Мен биякта мындай үстүрт эле бир сыйра сүйлөгөнгө ылайыктап тандап койдум. Негизи ITнин багыттары абдан көп. Бул жазылып жаткан, мисалы үчүн программисттер ар кандай тилдерде дегенде эле 250дөн ашык тил бар, программа тилдери. Еще өлүп калган эски тилдер канча, дагы келечекте канча чыгат. DevOps инженерлери, маалыматтык коопсуздук боюнча адистер, мисалы үчүн азыр коом, цифровой коом, цифровой маданият, мындай санарип маданият, санарип коом пайда болуп келатат да, дүйнө жүзүндө калыптанып калды. Кыргызстанга эми биз баш отус менен кирип, ушул бир тенденция жаралып атат, жакшы, абдан сонун болду. ITде жашкарысы дебей бардыгыбыз кызыга баштадык да. Ошондо адамдар ар түрлүүбүз да, коомдо ар кандай адам жашайт. Жанагындай мыйзам бузган адамдар цифровой маалымат чордонунда дагы мыйзам бузганга аракет кылгандар чыгат экен да, хакерлер чыгат, уруулар чыгат, конкуренттер чыгат, ошондой бузат экен. Ошон үчүн сөзсүз коопсуздук, маалымат коопсуздук, жеке коопсуздуктар адистерде болот экен. Электрондук соода менеджери, бизнесте атпайбызбы, ошол бизнесте соодасын өткөрүп берген. Ошону бардыгын контролдоп берген, документациясын баарын цифровизация кылып берген, таблицаларга салып берген, графиктерин чыгарып берген, диаграммаларын чыгарып берген. Ушунчалык ар бир могу сөздүн артында жүздөгөн команда, ар биринин өзүнүн бир милдети кылган, аткарган иштери бар да. Санариптик илгерилетүү боюнча адистер, маалыматтын аналитиктери, иштеп чыгуучулар жана маалымат базасынын администраторлору. Эми бул үстүрт эле. Дагы өзүңүздөр кененирээк издесеңер, мындан да жакшы кесиптерди таап окуйсуздар албетте. Муну эмне үчүн айткым келип атат? Турат агайдын максаты, Билим Манаев мырзанын максаты
Деги эле могу курстардын максаты эмне болуп атат десе, сөзсүз эле силер Flutter'га келип Flutter'ды окуп калуу эмес. IT чөйрөсүнө кирип, биягын көрүп көргүлө. Flutter'ды алып кете албайсыңарбы? Башка жерлерин көрүп көргүлө. Силердин талабыңар, табитиңер, характериңер, акылыңар, жөндөмүңөр, убактыңар, каалооңор эмнеге жетсе, IT бардыгыбызга жетет экен да. IT'ни кызганып, ич күйүп, ичи тарып, мага эле болсун, мен эле кыйын болуп кетейин деп ойлогонубуз туура эмес экен. Багыттар абдан көп экен, на любой вкус и цвет таап алсак болот экен да. Бир гана талап өзүбүздөн аракет бизден экен да. IT'де окуганда бир дагы курс сизди жетелеп барып жүрө кой, айланайын, сен муну окуп бүтүптүрсүң деп бир жака алып кирбейт. Мисалы үчүн азыр бул курстун айырмачылыгы эмнеде болуп атат? Именно азыркы силер окуп жаткан курстун Билим Манаев менен Турат агай жетелеп барып силердин астыңардан суруп чыккан эң мыкты оң чактыга жакын баланы жетелеп барып киргизип бере баштатат. Бирок кандай бактыңарга сонун бир шанс келди да. Ошон үчүн убактыңарды туура колдонуп, келген шансты туура колдонуп, ишеничти актап, тагдырыңарды колго алгыла деп сурайт элем. Анткени чаттан башында көрдүк, 1,5 миң адам болду, анан иргелеп атып 500 болду, иргелеп атып 300 болду, анан 100 болду. Ошо 100'ün ичинен да сабактарга постоянно киргендер болуп атат. Google форма, Google Classroom'га азыр 53-54 эле киши кирип атат. Ошентип акырындан ушундай мыкты шансты колунан чыгарып ийбеле деп айтканымда, эгерде Flutter сиздерге оор болуп атса, IT'нин башка багыттарына баш багып көргүлө да. Сөзсүз табитиңерге жараша чыгат. Анан кийинкиси, эгерде ошо Flutter кымбат Flutter мындай убактыңар тар болуп атса, жетише албай атсаңар, же акылыбыз жакшы жетпей атса, башка багыттарын да издеп көргүлө. Башка эл жазып аткан нерсени кыргыздын да колунан келет да. Мен мисалы үчүн эшикке чыкканда, особенно базар жактарга барганда же мындай карапайым элдин жашоосун көрүп алып, ичин кадимкидей атышат да. Жапжаш сонун мөлтүргөн, сонун күчкө толгон балдар кара жумуш менен көздөрү өчкөн, кыялы жок, максаты жок, мындай кыйналып жашап жүрүшөт да. Мындай сонун кайырмак турат, мына даяр азыр маалымат чордону ачык, бардыгы ачык булактарда турат. Чыныгы окуусу келген, чыныгы өнүккүсү келген адам бирөө мени тартып койсун дебейт да. Коңардан келеби, жеткирип айткыла да, бардыгын тарткыла айтыгечи. Эгерде мотивациялар өчүп, кээ биркилер сабактарга кирбей таштап салгысы келип аткандар болсо, мисалы үчүн могу пайдалуу маалымат болуп калышы мүмкүн дейм да. Вакансиялар кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Деги эле вакансия IT дүйнөсүндө абдан чоң, гигантский. Канча миллиард айтишник керек экен дүйнө жүзүндөчү, ар кайсы специальностьтарга. Flutter'дын ичинде Бишкектин эле рекламасын алдым да. Flutter Middle Senior разработчик, айлыгы 1700. Бул Бишкектин, бул Турат агай айткандай, дайыма Бишкекте, Кыргызстанда эми дүйнөлүк акылардан, дүйнөлүк акчадан, баадан төмөнүрөөк, бирок эми биз ушул жерден баштасак деле, эгерде сиз англис тилин жакшы билбесеңиз, дүйнө жүзүнө чыккандан тартынып атсаңыз, коркуп атсаңыз, опыт керек болуп атса, биринчи местный рыноктан өзүңүздү байкап көрүңүз да. Ал үчүн, конечно, алма-буш оозума түш эмес, темирдей тартып менен ушундай аракет менен кылыш керек да. Мына вакансиялар Бишкектен бул көчөкү свежий информация да. Junior разработчик 120 000 рубль Москвада экен. Четтеги Москвада, Россияда жүргөндөр, российский Flutter Dart деп работа деп карасаңар абдан көп чыгат экен. Middle Flutter разработчик бул Бишкекте. Бул эми четинен эле алынды. Ушул теманы да караштырсаңар, эгерде силер мотивацияңар өчө баштаса, оор көрүп атсаңар, ушул теманы карап көргүлөчү. Башка кесиптерге караганда салыштырып көрсөңөр, бул жолду оңоюраак болобу? Дагы айтчынын плюсу, биз баарыбыз эле уктук да, ChatGPT деген чыгып атат азыр. Убакыт зымырык куштай учуп атат. Технологиянын авторлору, чоң бизнес нээлери, цифровизация бизнести ушунчалык өздөштүрүп кетишкен. Илон Маск, Стив Джобстор миллиарддарды, корпорацияларды түзүп, дүйнө жүзүндөгү лидер, эң бай миллиардер адамдар болуп атышат да. Алар эмнеден болуп атат? Ошо цифровой продукт сатып миллиардер болуп атышат да. Ошо ChatGPT-ни OpenAI ойлоп чыкты. Бул эмне десе,
ошол чат GPT'ни колдонуп мен дагы ушу айтинин плюстарын жазып берчи деп жазсам, ошол чат GPT жазып берген плюстарда, мисалы үчүн эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү болот экен IT адистери. Анткени айтып атабыз бүгүнкү заманбап современный азыркы күндөрдө IT бешеное популярность имеет. Эмгек рыногунда атаандаш всегда востребованный болот, вне конкуренция болот экен да. Эгерде сиз азыр баштасаңыз, 2 жылдын ичинде жакшы бир маянага чыгып, постоянно стабильный доходко чыгып, это при том условии, если вы таштап салбай, сынып калбай, кетип калбай, акыл менен иштечү. Салыштырып көрөлүчү, кара жумуш оңойбу же акыл менен тапкан оңойбу? Сатып алуу жөнүндө көндүмдөрүн өнүктүрүү дейт. Покупательские способности дейт, үйрөтөт дейт да айтчы. Биз анткени цифровой продукт разработка кылып атып, командадагы IT цифровой продукт чыгарып аткан команда жалгыз эле биз код жазуучулардан турбайт экен. Ага деген идеядан баштап менеджер, дизайнерлер, аналитиктер, тестировщиктер, там код жазгандар, маркетологдор, девопстор, толтура команданын ичинде. Корпорация бизнестин даражасына, деңгээлине жараша команда. Анын барлыгын жазап жатканда биз адамдын психологиясын лайыктап карап, бул IT-де барлык нерсе бар экен да. Керек болсо, мисалы үчүн, тамак жазып атканда карасыңарбы, Glovo'нун же болбосо KFC'нин цветтери сапсары, психологдор айтып чыгыптыр да, тамакты аппетитти сары цветти өрчүтөт депчи, ойготот деп. Ошон үчүн карагыла, тамакка тиешелүү болгон приложениялар, тамакка тиешелүү болгон рекламанын бардыгы сары менен. Бул психотиптин бардыгын аныктаган ушунчалык командалар иштейт экен да ошол продукттун үстүндөчү. Ошондо атып сатып алуу көндүмдөрүн да үйрөнөт экенсиң ошо команда менен, айтинин жаны менен, жанагындай өзүңөр мисалы үчүн Flutter'да разработкада жүргөндө, мисалы үчүн как оплачивать еду, таксини приложениясын жазасак, мисалы үчүн таксиге кантип төлөйбүз, ага карточканы үйрөнөбүз. Мисалы үчүн азыр силер такыр айтинен алыс болуп же мындай официальный айлыктан алыс болуп, наличка кол менен кармап атсаңар, карточканы үйрөнө элек болсоңор, бул дагы үйрөтөт экен да, айтинин плюстары абдан көп. По ходу дополнительно программированиядан тышкары дагы сонун плюстарды үйрөнүп кетесиңер да. Киреше потенциалын жогорулатуу, бул айлык. Бул стабильный айлык да. Эгерде биз жакшы мээнет кылып, ошого күндүр түндүр мындай жакшы өзүбүздү тарбиялап, чыйралып туруп, бир максат коюп туруп, ошого аракет кылып жетсек, албетте акыбети кайтат ал нерсе буюрса. Анткени жана башында айтып кеттик, дефицит кадров. Канча IT өнүгүп атса деле, ошончо дефицит экен да. Канча выпускниктер чыгып атат, бизде көп болуп атат, уже жумуш табылбайт деп ойлогон туура эмес экен да. Потому что идеялар толтура. Каждый раз бизнесмендер жаңы идеяларды чыгарып атышат. Аларга сөзсүз жаңы специалисттер керек да. Проблемаларды чечүү көндүмдөрүн өркүндөтүү, коммуникация жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, өндүрүмдүүлүктөр жогорулатуу, производительность. Мунун бардыгын бирден окубай эле коюңуз, силер акырынан четинен окуп алсаңар. Мунун бардыгы soft жана hard skillдер, команда менен иштөө, адам бири-бири менен мамиле түзүү. Баягы мурунку презентацияда дагы Турат ага айтып кетпедиби? Аллах силердин бетиңерди жана чөнтөгүңөрдү карабайт дедим да. Аллах силердин жүрөгүңөрдү карайт дейт. Ошо жүрөгү IT-де жүрөк абдан керек экен да. Бизде компьютерде код жазып атсак эле бүттү, мен специалист болуп калам деп ойлоо адашуу экен. Анткени IT-де эң биринчи компания, команда, жанагы HR менеджерлер, тимлидтер бизде жумушка алып атканда бизде эң биринчи soft skillдер текшерет экен. Характерин текшерет экен адамдынчы. Эгерде сиз түнт болсоңуз, сүйлөгөндү жакшы билбесеңиз, уялсаңыз, коркок болсоңуз, жалкоо болсоңуз, же убадалап айткан убакытка келбей, убакытты кыянат кылып, бирөөнүн убакытын жесеңиз, ал сыйлагандыкка барабар, ошентип өзүбүздү туура эмес, минус, терс картинада көрсөтүп коет экенбиз да. Ошон үчүн IT бизди тарбиялайт экен. Тарбия жагынан биздин элибизге бул IT-дагы абдан чоң пайдасы тийгидей да, буюрсачы. Анткени көп тамашалар, көп анекдоттор бар, намыска тиет, ошолорду күлбөйсүң, ыйлагың келет. Кыргыздар жөнүндө убакытты кандай жейт, анан кандай бири-бирин артка тартат, кандай ичи күйөт деген жаман нерселер бар да. Мен андай анекдотторго күлбөйм, мен андай анекдотторго капа болом да. Ошон үчүн ошол нерселерди токтотуш үчүн
Биз улут катары бир самоидентификация мындай. Кечээ бир агайыбыз айтты да, японецтер как себя идентифицируют дейт да, кандай японецтер өзүн кандай тааныйт? Биз технологичный нациялар, алар постоянно бир нерсе ойлоп таап, мектептен баштап задание тапшырмалары, роботторду жаратып келгиле деп үйрөтүп задание үйрөткөн да, командаларга бөлүп алып, үйүңөрдү шыпырган робот, чыны жууган робот, апаңардын дарысын берип турган, санап турган робот деп булар кенедейинен мындай команда менен иштегенди, ынтымактуу иштегенди жана пайда алып келген нерселерди жаратман болууга үйрөтөт экен да. Бизге дагы IT как нация, элибизге эгерде биз акырындан өзүбүздү баштасак, баардыгыбыз акырындан баштап келсек, бири-бирибизди тыйбайлы. Ай сен отурчу, сен өнүкчү, сен кыйратчы эмес. Кел мен отурайын, мен өзүмдү тыяйын, мен өзүмдү тарбиялайын, мен өнүгөйүн. Анан акырындан жакшынын баардыгы жугуштуп, сыныктан башкасынын баардыгы бири-бирибизди тартабыз да, буюрса. Жана ITде маанилүү фактор. Жогорку технологиялар дүйнөсү бир орунда турбайт экен. Ошондуктан программист өзүнүн учурундагы абалын тез көнүшү керек. Демек, программисттин эң негизги сапаты анын каалоосу жана өз алдынча үйрөнүү жөндөмдүүлүгү. Биз курстарга келгенде агайды күтүп, агайлар тапшырма берсе, например, бир задание жазадыңбы, бүттү мен жазадым деп эс алып калбай, до конца касканды үйрөнөлү да. Ошол жазып аткан ишибизди майын чыгарганга үйрөнөлү. Ошону мисалы үчүн counterup'ты жазып атасың, counterup'ты жаттап калгыча аракет кылууга максат неметчи, эми шартыңарга, убактыңарга жарашадычы, бирок күндүр түндүр окуп отуруп турган сайын ошону элестетип, карап, ошол ишке берилүү менен кылсак, бул жаттоо, бул физикалык процесс да, бул мээге тиешелүү. А мээ деген ошондой, мисалы үчүн биз физически физкультура кылганда денебиз, мускулдарыбыз өсүп атат да, бицепс, трицепс чыгып атат. Акылда, мээде дагы жаңы клеткалар, жаңы контакт, жаңы нейрондор пайда болуш үчүн сөзсүз мээ иштеш керек экен. Дагы бир жаман анекдот бар, кыргыздардын мээси масловый дегенчи, ачыла элек упаковкада жатат. Ошол мээбизде клеткаларды иштетиш үчүн, нейрондорду баардыгын бирип, жаңы связьтарды пайда кылыш үчүн биз сөзсүз жаңы бир нерсе үйрөнүш керекпиз. Жаңы бир нерсе үйрөнөбүз, жана окуш керек да. Упник связь не пропадает деген жакшы сөз бар экен. Интернет связь, свет өчүп калса, отуруп калып атабыз, компьютер жок. Китепке көнөлүк. Постоянно бир жакшы китептерди өнүп, командада IT продукты чыгарып жатканда, ошол жумушка барганда, ошол жумушка алып аткан адамды общий алып психологдор болот да, адам оозун ачканда таманын көрүп коет да, сенин деңгээлиңди бир айткан сөзүң менен баалап коюшат. Кругозоруңду текшерет, общий состоянияңды текшерет. Балким такыр эле айтиге тиешеси жок пуштин жөнүндө сурап коюшу мүмкүн. Мисалы үчүнчү, мен мисалы үчүн эгерде мага ошондой шанс берсе, мен адамды ошентип сынамакмын. Кругозору кандай болду экен, муну менен иштей алабызбы, командага кандай баалуулук алып келет бул депчи. Сен мыкты кодду жазып билсең деле, сенин софт скиллдериң начар болсо, дүйнө таанымың тар болсо, окуганды жаман көрсөң, ой, ките окубайм, мен өмүрүмдө ките ачып көрө элекмин деп мактанышат да. Ал нерсе өзүнө эле жаман, өзүнө минус да. Ошон үчүн айтиде убакыт учкан куш байкап жаткандырсыңар, компьютерди ачып жаңы эле отурсак, эртең менен болду, уже карасак шам болуп атат да, намазга уже шам деп таң калып каласың да. Ортодо, конечно, баарын окуйсуң, бирок убакыттын учканын айтам да. Уже шам болуп кеткенин байкап каласың. Ошон үчүн убакыттын баркын билелик, анткени биз адам негизи эле ушундай болуп турбайбы? Куранда Аллах айтып атат, чындыгында адам алсыз болуп жаралган дейт да. Ысык болсо ысып кеттим дейт, суук болсо үшүп кеттим дейт. Ден соолугу турса, ден соолугунун баркын билбейт, бош убакыты турса, бош убакытынын баркын билбейт. Анын баардыгын билиш үчүн өзүбүздү тартиптеп, пландап, кыялданып, кыял менен пландын, максаттын айырмасы ошо кыялда жөн эле диванда жата бересиң, кыялданып. Максат болсо кадамдарыңды жазып чыгасың. Анан дагы бир жакшы кеңеш берет элем, китептен тышкары дайыма жаныбызда блокнот менен ручка болсо же телефон болсо, постоянно агайлардан угуп атпайбызбы сабактарынан жаңы бир нерселер. Сразу жаңы бир нерсе уктуңарбы, ошону шак жазып алып, кайра Google'дан кароодо, анткени азыр мисалы үчүн 1 сааттын ичинде жаңы сөздөрдү же жаңы бир терминдерди уксаң, унутуп каласың да анын баарын. Жазып алсаң, сабак бүтөрү менен Google'ды ачып карап койсоң, акылың өсөт, маалымат болот. Кийин сен менен сүйлөшкөнгө тема, общий соприкосновениялар табылат. Негизи айтиде ушундай экен да. Бул мындай мамиле сарафанный радио деп коет го. Айтиде негизи бири-бирин кеңеши менен бир реферал деп коет экен да. Реферал деген сөздү да карап изилдеп көрсөңөр, реферал деген бар экен.
То есть бири тааныш, мисалы үчүн азыр Элдияр мырза Швейцарияда иштеп атса, андан директор сурашы мүмкүн, байкайт, кыргыз бала, кыргыздар ушундай жакшы турбайбы, жакшы бат баарын жакшы илип кетет экен, аманатка бекем экен, ушактан алыс экен, тапшырманы так аткарат экен. С ним работать одно удовольствие, короче. Сенде ушундай тааныш кыргыз балдар барбы деп сурап калышы мүмкүн экен да, же кыргыз кыздар барбы? Тааныштарыңды алып кел, сенде ишеничтүү балдар болсо деп. Ошентип болбосо Элдияр иштеп бүтүп, бул проектиси бүтүп башкага барайын десе, айтат да, директору советовать этет. Менде бир сонун мыкты бала иштеп кеткен. Менин проектимде сонун иштеген. Деп туруп, бири-бирине ошентип рекомендация кылат экен да. А негизи айтайын дегеним, IT үчүн эмес, же ушундай айлык үчүн эмес, өзүбүз жакшы адам болгонду үйрөнсөк, бири-бирибизди тыйбай, могу соцсеттерден да байкайсың, бир неме болсо эле комментарийлер кандай бири-бирин боктоп сактап жатып калмайт. Ошонун баардыгын токтотуп, жакшы нерсени ойлонуп, бири-бирибизге туура амру маруф нахи мункар деген бар го. Жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаралык. Ошондо коомубуз өсөт. Өсүбүзгө, өзүбүздүн жеке өсүшүбүзгө, коомубуздун өсүшүнө IT чоң жардам берет да. ITнин плюстары буюрса көп. Анан эгерде буга чейин оор экенин көрүп, тайгылары келип, таштагысы келип аткандар болсо кеңеш берем. Үмүтүңүздү үзбөгүлө, анткени үмүтсүз бул шаке да, билесиңер да, шаке ким экен да. Ошон үчүн үмүт менен, кыялдар менен астыга аракет кылалык. Бардыгы болот. Башкалар кылып атабыз, значит биз да кыла алабыз. Биз да ошондой эле мээбиз бар, көзүбүз бар. Бизге да ошондой 24 саат берип атат, биз да ошондой кислород менен дем алып атабыз да. И самое главное, интернет бардыгыбызга ачык да. Илгери бир сөз бар эле, солнце светит всем одинаково. Азыр интернет работает для всех одинаково. Google'да, ChatGPT'де бардык суроонун баары бар. Просто ошол даяр нерсени алып туруп, өзүбүздүн куржунубузга, өзүбүздүн пайдабызга, өнүгүүбүзгө, элибизге, жерибизге, үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, тууган энаталарыбызга пайдасына тийгенге жакшы ниет менен аракет кылсак, жакшы ниет жарым ырыс да. Эч качан жерде калбайт ал нерсе. Дагы айтынын сонун жери бул адал мээнет да. Ырызкы табууну билебиз да, биз бардыгыбыз мусулман катары Аллах тыйган нерселер бар. Арам, адал деп, бүгүнкү күндө ара акча табыш үчүн эмнени гана бардыгын кылып калды адамчы. Бул нерсе, бул дүйнө төгөнөт да бир күнү. Анан акыретке барганда Аллахтын астына камчы өп беребиз. Адал мээнет бул эң жакшы сооп да көп да. Аял болобу, эркек болобу, ыңгайлуу. Кыздарга абдан ыңгайлуу. Мен өзүмдүн опытым, мен да өзүм мындай жолдошум мындай общий коомго мындай даюс эмес да, мындай кыскача айтканда. IT абдан сонун экен да. Азыр онлайн отурасың, окуйсуң, онлайн бүтүрөсүң. Анда бир муктаждык болгондо общий жанагындай айтышный встречаларга өзүң өнүгүү үчүн, пайда үчүн мындай на людей посмотреть, себя показать дегендей ошондой чыкыш керек болуп калганда чыкпасаң, основной жумуштун баардыгы, окуунун баардыгы онлайн болгондо бул абдан сонун да. Экономия, таксиге, маршруткага, нервы, время бүт баардыгын экономить этип атабыз да. Анан бүгүнкү күндө кыргыздын дагы тагдырында бир оор эле нерсе, мигранттары. Чет өлкөгө биз айтыны эгерде өздөштүрүп алсак, чет өлкөгө биз кара жумуш кылбай, саякаттап чыгып калабыз буюрсачы. Ошо эгерде айти жакшы кылып кетсек ушул нерсени. Ошон үчүн айткым келет, берилип аткан тагдырдын белегин теппей, мындай түртпөй, кесир кылбай, жалкоолонбой, силерден суранам, акырына чейин жеткенге аракет кылсаңыздар. Эгерде Flutter разработчик болбосоңуздар деле, IT жагына киргенге аракет кылсаңыздар. Логотип жагына киресиңерби, дизайн жагына киресиңерби, реклама жагына киресиңерби. Бирок эркек балдар, мисалы үчүн эркектер технический жагына кетсеңер, кыздарга ылайыктуу кетсеңер деле, эмнеге болбосун? Туурабы? Ал үчүн опять-таки тайм менеджмент, убакытыбызды туура бөлөлү. Анан өзүбүздүн акылыбызды туура ошого настрой кылалы да. Мисалы үчүн салыштырып көрөлүчү. Мисалы үчүн, салыштырып көрсөк, азыр канчадасыз, мисалы үчүн, орто эсеп менен азыр билимдүү жаштарда 17 жаштан 35 жашка чейинки адамдар алынды, мисалы үчүн. Азыр 35десиз, азыр эчтеке IT окуңуз келбей атат, жалкоолоп атасыз, кылгыңыз келген жок. Лучше кара жумуш кылып жүрө берсем, карап көрсөңүз, болбосо такыр, мисалы үчүн, региондордо такыр даже
Москвага, тиги Россияга тияк бияка чыккандар да кичине мээнет кылып жүрөт да. Региондордо жүргөндөр, мисалы үчүн нарымда менин туугандарымда арасында көп иштебегендер бар. Туурабы? Иштейин десе завод жок, фабрика жок, базарга чыгайын десе капиталы жок, иштейин десе жогорку билими жок. А бул IT жогорку билимди талап кылбайт экен да. ITде керектүү нерселерди үйрөнүп алып туруп, ошол жерин майын чыгара жазасаңыз, ошол жетиштүү болот экен да. ITде компанияларга барганда даже диплом сурабайт экен. Высшее образование, карьерный рост болуп, мен мындай карьерист болуп, мен дальше өсүшүм керек, өнүгүшүм керек десе, высшее образование только плюс болот. Бирок ITнин чоң шансы, могу элге, кыргыз элине келип аткан чоң шансы эмне? Жогорку окуу жайын бүтүрбөй эле кесипке ээ болуу чоң шансы турат экен да. Эгерде сиз азыр 35 болсоңуз, азыр эчтеке кылбай койсоңуз, сиз азыр мисалы үчүн кыйналып жашайсыз, эптеп жетет тамакка, витамин деле жебейбиз, эптеп күнүмдүк тамак аш, эптеп бренд деле кийим кийбейбиз, күнүмдүк кийим, бир туугандарыбыз менен деле неме сый мамиледе мындай аябай жакшы деле туугандык мамилелерди жанагындай долларлап деле салым кошо албайбыз, карапайым элдин баардыгыбыздын деңгээлибиз окшош да. Эгерде биз ошол деңгээлде дагы эле жашабыз келсе, башкалардын жакшы жашап атканын көрүп, саякаттаганын көрүп, мындай здоровый питание, например, бир тартиптүү жашап аткандарын көрүп, мындай намыстанып, өзгөрүп, өнүккүң келеби? Эгерде сиз азыр 35 жашыңызда эчтеке кылбай койсоңуз, өмүр бою ошентип өтөсүз да. Өмүр бою мындай башка шанс келбейт. айтиден артыкча. Бирөө эле бир алтын таап алып же бир чудо болуп кетпесе. Күндөн күнгө жашоо оорлоп баратат экономический жактан. Эгерде сиз азыр тырышып туруп, 6 ай, мейли 1 жылдын ичинде тырышып туруп, жакшы мээнет кылып койсоңуз айтиде, сиз келечегиңиздин бардыгын жакшы ак жолго түшүрүп койгон атасыз да, буюрса. Башка кесипти канча айда өздөштүрөсүз, канча убакытта өздөштүрөсүз? Жогорку кесипти, тем более азыр университеттерде берип аткан билимдин бардыгы эски. Азыр жана айтпадыкпы, технологиялар саат сайын өсүп атат. Жаңы эле бир кодду үйрөнүп атсаң, эртеси күнү жаңы тил чыгып атат. Жаңы эле бир инструментти өздөштүрүп атсаң, анын ордуна башкасы чыгып атат. Ошентип азыр ушундай дүйнө жүзү өнүгүп атса, биз болсо кара урсактын айынан эптеп, даже кыялданганына коркуп отурабыз да. Кыргыздар негизи даже кыялданганды билбейт экенбиз. Ошо кыялдан аянбай эле чоң кенен кыялданып, жакшы максаттарды коюп, ошол нерсе жакшы ниет жарым ырыс деп бекер айткан эмес да. Эгерде ошо ниетиңе жараша аракет кыла баштасаң, жөн эле кыялып алмаш оозуңа түш десе, конечно, болбойт, билебиз да. Кара жумуш оңойбу же мээ менен иштеген оңойбу? IT бирөөгө оор көрүшү мүмкүн да. Кечке эле компьютер отурат экенсиң, анан көзүң ооруп кетет экен, анан белиң талып кетет экен, анан башым шакыйым кармап калды, анан көзүм талып кетти, сокур болуп калдым деп ар кандай причиналарды айтып таштап койгондор бар да. Антпеш керек экен да. Салыштырып көрүш керек. Компьютердин жанында колдун учу менен, бармак менен, акыл менен иштеп койгон оңойбу? Же тачка түртүп, бир жерде шыпырып, бир оор мээнет кылып, кыйналып жашаган жакшыбы? Башка чет өлкөгө чыкканда да кыргыздар мигрант деп мындай, кандай десем, мындай, как эмеде катары жүрбөйчү, как кличкадай кылбай. Ак жакка болуп иштегенибиз сонунда, туурабы? Аракет кылып, 6 айдан 1 жылга чейин жакшынакай аракет кылып койсоңуздар, сөзсүз бир жердин акырынан тартыласыз да. Бул табигый, Аллах да адилеттүү, мээнетке жараша берет бардыгын. Анкеталарды окуп жатканда көп окудум да, кечириңиздер, мен ошону окуш керек болду. Билим мырзадай бизнес кылгым келет деп жазгандар көп болду да. Бирок Билим мырза ошол ийгиликке кантип жетти экен? Тарбия тартип менен жеттиби, дисциплина менен, убакыт, тайм менеджмент, акылы менен иштеп жетти. Же ага бирөө наследство кылып берип койду, же оңой эле асмандан түшүп калдыбы бардык нерсе? И вообще жашоодо оңой жумуш барбы? айтини оор деп элестетелик мейли. Анда оңой жумуш, айтиден оңой жумуш каякта бар? Ошон үчүн Билим мырзадай болгубуз келсе,
Билим мырзанын басып өткөн жолун өтүүгө даярбызбы? Биз дагы ошондой нафсыбызды тарбиялаганга даярбызбы? Ошондой режим менен жашаганга даярбызбы? Ошондой өзүн өнүктүрүүгө даярбызбы? Ошондой берилип аткан рызкысын бирөө менен бөлүшкөнгө даярбызбы? Ошондой бирөөгө жакшылыгына себепчи болууга даярбызбы? Ошонун баардыгын убакыт көрсөтөт буюрса. Аллах разы болсун Билим мырзадан. Куранда Шарк сүрөсүнүн 5 аятында айтыптыр да, 93 сүрөдө. Чындыгында мына fa inna ma'al yusri yusra дейт. Чындыгында ар бир кыйынчылыктан кийин жеңилдик келет. Кыйналып атам деп айтыш менен оюмча могу айтинде мен кыйналдым, оор экен деп айтыш туура эмес болуш керек. Потому что бул физический оор эмес. Биз кара жумуш эмес, биз чарчап басып келип буту колубуз тырышып, тарамышыбыз тырышып кыйналып аткан жокпуз да. Көзүбүз чекчейип, белибиз бекчейген жок. Айтсы бул оңой. Физический жактан. Бирок умственный жактан аракет кылыш керек. Айтыда именно нафсты тарбиялаш керек да. Өзүн заставлять этип, мисалы үчүн биз намазга турганда бизди эч ким заставлять эткен жок да, биз өзүбүздүн нафсты алып барып намаз окуп атабыз. Айтыда да ошондой экен да. Турдуңбу сен, мага керек, мен кылышым керек, өзүңдү өзүң тарбиялап, self management деп коет да. Өзүңдү тарбиялай билүү, убакытыңды тарбиялай билүү. Кечке телефон чукуп, же кечке эшикте отуруп, тамеки чегип, же ушакташып, андай нерсеге убакыт коротпоңуздар деп айтам да. Убакытыңар компьютерден тажадыңар, убакытыңар бошоп калдыбы, китеп ачып окууга. Ошол пайдалуу болот да. Анан могу жерде байкасаңыздар, атайымда англисче жазгандарды кылып койдум, анткени do it now and you will thank yourself later. Азыр жаза, жана сен кийин өзүңө рахмат айтасың. Бу жерде эмне деп турат? If you want IT, work for IT. If you want it, work for it. Если ты хочешь это, работай ради этого. Бу жерде эмне деп турат? Мечтай IT, dream it, believe it, achieve it. Кыялдангын, ишенгин, жана буга жеткин. Бу жерде never give up. Эч качан чегинбе да, не сдавайся да. Дагы эгерде дагы ойлонуп жатсаңыздар, мисалы үчүн never forget why you started. Эч качан унутпагыла эмне үчүн баштаганыңарды. Бүгүнкү күнгө чейин канча убакытыңар кетти, эгерде ушунча убакыттын баарын курмандык кылып коюп, таштап койсоңуздар, кийин өкүнөсүздөр да, кийин чыканаңарды иштейсиңер. Кап ошондо ушундай айбан экен да, ушуну окуй эле койсом болмок дейсиз да. Андай болгон көп эле жерден ошондой болгон да, менде деле ошондой болгон да, убагында жазабай коюп, анан кийин өкүнүп кап, ошону мен баштаганда мен деле ушинтип калмак турбаймынбы деп ойлойбуз да. Бул адам табиятында экен да. Да келечекте мыкты IT кесиптерди кандай болот? Келечекте азыр айтып атабыз, фантастический деңгээлге чыгып баратат IT технологияларчы, фантастика деңгээлине чыгып баратат. Мисалы үчүн азыр биз кармап аткан iPhone'нун последний модели какой-то 5-10 жылдан кийин деревня көрүнүп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн азыр телефондор голограммалар менен сүйлөшүп калышы мүмкүн. Учкан машиналар чыгат, учкан велосипеддер чыгат. Адамдын фантазиясына чек жок экен да, ошонун баардыгын айтишниктер жасайт экен. Ошон үчүн айтиде кыялдануу сапаты жакшы экен да. Могу дүйнөнүн баардыгы, жетишкендиктин баары, илимдин баардыгы ошо кыялкечтердин колу менен жасалган экен да. Мисалы үчүн Эдисонбу лампочканы ойлоп тапкан. Ага канча киши шылдыңдаган, канча киши күлгөн. Эгерде ал мени шылдыңдап атат, мени токтотуп атат, кыла албайт экенмин деп кылып койсоң, лампочка жаралбай калмак да балким. Ошон үчүн IT кесиптеринде виртуалдык дүйнөнүн дизайнери. Оюндар бар, программированияда оюндарды жазып атат. Оюндарды мисалы үчүн бул дүйнөдө баардыгы жуп менен жараткан Аллах, жаман жана жакшы, тозок жана бейиш, сооп жана күнөө. Жазып аткан иштерибиз дагы ушундай экиге бөлүнүп атат да. Жазып аткан ишибиз менен же сооп табабыз, же күнөө табабыз. Ошо жазып аткан оюндарды азыр канча жаман оюндарды чыгарып атышат. Биз бул нерсени үйрөнүп алып туруп, бала тарбиялаган, адамды өстүргөн, зээнин өстүргөн, адам затына пайдалуу нерселерди жаратсак кандай сонун болот, туурабы? Андан virtual reality архитектор виртуальной реальности. Мисалы үчүн, балким азыр биз эс алганда, чарчаганда эс алгыбыз келгенде паркка барып эс алып, киного барып эс алып, да бир нерсе кылып атпайсызбы? Виртуальный реальностьтарды жаратса болот экен да.
мисалы үчүн онлайн жамааттардын уюштуруучусу. Азыр жашоонун баардыгы онлайнга өтүп атат да. Анда адамга баары бир канча миллион роботтор болсун, миллион IT болсун, миллион компьютер болсун, адамга адам керек. Адамга сөзсүз жылуу сөз керек, адамга сөзсүз эмоция керек. Команда болуп иштеш керек, команда болуп жашаш керек. Биз социальный жандыктарбыз да. Биз только биологиялык ичип жеп эле уктап туруп эле бизге ал жетишсиз. Биз сөзсүз социумда жашаш керекпиз. Ал үчүн виртуальный жашоолордо вирустан көрдүк, үйдө отуруп калганда адамдар кээ бир адамдар суицидка чейин барды да. Ошондой нерселерден алдын ала алыш үчүн виртуальный реальностьтарды жаратса болот экен да. Кибер коопсуздук тармагынын тобокелдик риск менеджери, кибер эксплойер. Короче, бул фантастикалык, бул келечекте болот турчу нерсе, бирок фантастикалык дейин десең, бул нерсе уже келген, мунун үстүндө уже иштеп жатышат компаниялар. Мунун мисалы үчүн азыр Илон Масктын космоско учуп аткан ракеталары. Биз уккан, көрбөгөндөрүбүз канча миллиондор еще бизге да четинен келип атат да. Биз уже четинде эле, жээгинде эле жүрөбүз Айтинин океанындачы. Айтинин чордонунда жүргөндөр ушундай шумдукта идеялардын баарын ойлоп табышат. Биз ошолорго даяр болуп аракет кылыш керекпиз да. Анан кенеде бир Flutter'да ошону оор көрүп, ошону кыйналып, ошону кылсамбы, кылбасамбы деп өзүбүздү кыйнап атабыз. Антпеш керек. Кирдикпи? До конца аракет кылабыз бүтүргөнгө. Өзүбүзгө сөз берип. Куранда да Аллах айтып атат, 3-сүрөнүн 159-аятында. Качан чечим чыгарсаң, анда Аллага тобокел кыл, анткени Аллах тобокел кылуучуларды жакшы көрөт. Биз чечим чыгардыкпы, окуйм деп. Бизди эч ким заставлять эткен жок да. Мени жазып коюңузчу курска, мен окуйм, жарышып атып келдик да. Чечим чыгардык. Эми тобокел кылалык да аракетибизди жакшы кылалык. Анткени Аллах тобокел кылуучуларды жакшы көрөт дейт. Аллах жакшы көргөн пендеге сөзсүз жолун ачат, сөзсүз жардам берет, сөзсүз себепчилерди кылып коет, сөзсүз берекесин берет. Дагы бир аятта айтып атат, бисмилля. Ким Аллахтан корксо, Аллах ага чыгуунун жолун жаратат жана ага ал ойлобогон жерден ырыскы берет. Ким Аллахка тобокел кылса, ал жетиштүү. Эгерде биз жана айтып кетпедимби, айт үчүн эле эмес жакшы адам болушчу. Просто өзүбүз үчүн жакшы адам бололук. Нафсыбыз үчүн, келечек түбөлүгүбүз үчүн жакшы адам болсок, пайдалуу болсок, характерибизди оңдосок, улутубузду ойлосок, үй бүлөбүздү ойлосок, балабызды ойлосок, балдарыбыз үл болсок, коомубузга жакшылыктын нышаны болсок, жакшылыктын жарчысы болсок, бири-бирибизди өстүрсөк, өнүктүрсөк, башка чет өлкөлөр, мен бүгүн да Инстаграмдан жана Эдил Гасенов беле, ошол бала бар эмеспи, Эдил беле аты. Ысык көл жөнүндө жаман сүйлөгөн баланы айтыптыр. Абдан зээним кеп аябай жаман болдум. Биз улут катары өзүбүздү мындай самосознание мындай көтөрүп, аракет кылып, мындай жеңил нерсе, оңой нерсе турганда алып кетпесек, анда биз кандай адамдар болобуз да? Да, өйдө да айтып кетпедимби? ITде жолу абдан көп экен да. Муну кыла албасак, башкасын тарталык, изденелик, өсөлүк, өнүгөлүк да, токтобойлук. IT буга абдан жакшы жардам берет экен да, именно өзүн инсан катары өстүрүү. Азыр мага келсең 1 сааттын ичинде миллион сом тапканды үйрөтүп коем, анан андай мындай деген рекламаларга попадаться этип канча акчасын жоготуп жүрөт адамдар. Андан көрөк сомнительный, барганда точно табасыңбы, миллион сом таппайсыңбы? А бул жерде сен чисты, чын акы, адал эмнеле, ак сөз, адал иш, менет, асыл ой, адал иш, ак сөз, асыл ой. IT натта кыргыздын тагдырына жаралган сонун нерсе экен да. Мунун эгерде биз ушуну үйрөнүп алсак, биз канчалык сонун нерселерди жаратабыз. Өзүбүз потребитель болуп, келе деп эле ичип жегенди эле билбей, өзүбүз жаратып калабыз да, буюрса. Японецтердин Тошибасын, японецтердин там Panasonic кимдики, Кореяныкыбы, ошолордун ар кимдин компьютерларын, ар кимдин машиналарын албай, өзүбүз улут катары өзүбүздү камсыз кылганга аракет кылсак кандай жакшы болот. Андан башка дагы бул айтинин кыздарга да абдан сонун пайдалуу экен деп айта кеттим. Кыздар үчүн эң көп талап кылынган IT адистер бул HR менеджер, интерфейс дизайнери, тестировщик, сыноочу, веб-аналитик, контекстолог, долбоор менеджери. Муну да кыздар көрүп Google'дан карап көрсөңөр, издеп, булар эмне кесиптер экен.
аял кишиге өнүгүү өсүү абдан маанилүү, билебиз да. Ата Аллахтын астында үй бүлө үчүн жооп берет да, баардыгын. Эне балдар үчүн, тарбиясы үчүн жооп берет. Эгерде эненин өзүнүн акылы бөксө болсо, эне өзү артта калган болсо, эненин өзүнүн убакыты болбой турса, өнүкпөсө, өспөсө, мындай ааламды жаркын карабаса, балдарын да ошондой кылып тарбиялайт да. Эгерде эне өзүнүн нафсын тарбиялап билбесе, эне ар кайсы жака мусор таштаса, ыргыт түкүрсө, ар кайсы жакта коомдон мындай негатив кылса, балдары да точно ошондой болуп чыгат да, үйрөнөт, билебиз. Энеси жаман эзели оңолбойт деген макал бекеринен айткан эмес да, атасы жаман андасанда оңолот. Ошон үчүн айтинин кыздарга абдан сонун плюсу бар да. Ар кайсы жакта жолдо караңгыда калып, ар кайсы жакта калбай, үйдө отуруп алып иштейт, таза. Анан буга чейин да көп айтып келатабыз, Турат агай да баса белгилеп айтып атат, сөзсүз адамдарда план болуш керек да. Планы и мечты, plans and dreams деп айтып атабыз. Коркпой эле жакшы ниет кылып, мындай мечтать этип, ошону кыялданып, ошо кыялыңа жетем деп аракет кылсаң, Аллах көрүүчү да. Positive mindset деген ошо постоянно мындай бирөө жөнүндө жакшы пикирде болуу. Бирдеме болсо эле сразу жаман ойлоп калбай, аны актаганга да буруп аракет кылыш керекпиз да. Дайыма туура ойлонуп, дайыма позитивде жүргөнгө аракет кылыш керек экенбиз. ITде бул абдан чоң плюс экен. IQ'нун үстүндө иштөө. IQ'ну билесиз баарысы. Интеллект общий, кругозор общий. Мисалы үчүн колуңар бошодубу? Космос жөнүндө Google'дан карап издей калгыла, окуп койгула бир-эки планета жөнүндө, мисалы үчүн. Клетка жөнүндө адам өзү эмнеден жаралыптыр? Аллах айтып атат, адам заты өзүңөрдү изилдегиле деп атат. Алам кандай жаралганын изилдегиле деп атат да. Ислам башка диндерге караганда билебиз да, илим билимге башынан эле биринчи аят икра деп түшкөн, окуу деп түшүп атат. Андан кийин эмоциональный интеллект деп коет экен. Интеллекттин негизи 8 түрү бар экен, ошондо эмоциональный интеллект дагы айтыга абдан керектүү экен да. Бул өзүңдүн жана башка бирөөлөрдүн эмесин сезе билүү да, состояние акыбалын сезе билүү. Мисалы үчүн аны шылыңдап, аны гасить этип, давить этип сындырганга аракет кылбай, наоборот, проблемалар могу айтиде өзү продукт жаратып атканда команда изилдейт. Бүт боли деп коет, боли потребность потребители деп коет да, колдонуучулардын бүт көйгөйлөрүн изилдеп чыгабыз команда катары. Мисалы үчүн биз жаңы Instagram же жаңы Telegram же жаңы WhatsApp чыгарганга заказ келди деп коелук. Биз мисалы үчүн флаттеристер катары бизге жаңы приложение жазып бергиле деди да, же такси деп коелук, жаңы такси. Мисалы үчүн Билим мырза такси заказ кылды. Анан ошол таксини жазыш үчүн сразу эле отуруп таксиге код жазып баштабайт экенбиз. Полностью изилдеп чыгабыз рынокто. Конкуренттерди изилдейбиз, колдонуучуларды изилдейбиз. Таксиге ким түшөт? Аялдарбы, балдарбы, аталарбы, апаларбы? Алардын кандай проблемасы бар? Таксини башка таксилердин минустары кандай экен? Алар кантип чакырат экен? Чакырганда бат эле келет бекен? Машинасы таза экен? Машиналардын деңгээлдери кандай экен? VIP барбы экен? Простой барбы экен? Багажга акча алат бекен? Плюс минустун баарын изилдейбиз, ошого жараша дизайнерлерге берилет. Дизайнерлер бүт ошонун логикасын баарын чыгарат, кебетесин UI-ын чыгарат, UI-дын красотасын чыгарып берет да, дизайн кылып жакшынакай цветтерин тандап берет, шрифт могу жазган буквалардын стилдерин тандап берет, размерлерин тандап берет, коюп аткан баардык артында логикасын ойлонуп берет, прототип чыгарып берет, полностью архитектурасын баардыгын. Анан бизге келип, биз код жазабыз ошонун баарын жазгандан кийин. Анан ал өткөндөн кийин, анын баары өткөндөн кийин анан тестировщиктер барат. Тестировщиктер тест кылып, бактарын чыгарат, бактары деген ошол эме, каталарын чыгарат, бузганга аракет кылат, минустарын бүт грамматический катадан баштап функционалына, логикасына чейин баардыгын изилдеп чыгат. Тестировщиктер жакшы кесип да, тоже айтиге бат кирсе болот. Анан плюс минустардын баардыгын кайра улам тазалап туруп анан последний чыгарат да, чыгарып анан дальше эсине тапшырат, же болбосо эси өзү чыгарган болсо дальше бизнеске айлантат, ошондой болуп. Бул IT өзү негизи бизнестин куралы да. Ошондо бул команда катары иштегенде команда айтишниктер ошол сиз менен
команда иштегенге өзүндө комфорт алыш керек, ыңгайлуу болуш керек менен иштеген. Бири-бирин жакшы түшүнүш керек. Политика или культура компания деп чыгарып коюшу мүмкүн да. Ошо алган жумуштанчы балким алып байкап туруп, эгерде сиз аларга туш келбесеңиз, туура келбесе, ошон үчүн ар тараптуу өнүккөнгө аракет кылат да. Албетте тайм менеджмент. Айтинде бул эң биринчи местолордо турат да. Тайм менеджмент. Код десе баланс, жашоонун балансын кармоо да. Бытты дагы күнүмдүк оокатыңды, сабагыңды, өнүгүүңдү. Андан кийин сөзсүз IT. IT английский язык. Англис тили ITге абдан керектүү. Турат агай баса белгилеп айтып атат. Чет өлкөнүн жумуштарына ылайыктагыла. Башынан эле баштаганда, азыр баштадыңарбы, мына МТден эле английскийди баштагыла. YouTube'да английский сабактар толтурам, мени кайсы мугалим окутат деп күтпөгүлө. Мугалимдер кандай гений мугалим болсо деле силерге даяр материал деле берет да. Дальше материалды соруп кетүү, тартып кетүү, үйрөнүп кетүү ал адамдын өзүнүн колунда. Ошону көрүп, угуп, кайталап расписание түзүп койгула да. Мисалы үчүн понедельник, среда, пятница, эртең менен саат мынчада английский язык обязательно 1 саат. 1 саатты телефон, Instagram чугуп деле кетип атат же башка убакыттар менен кетип атат да. Андан кийин код, андан кийин буга деп шартыңарга жараша да, жумушуңарга жараша убактыңарды ылайыктап. Англис тилин билүү. Эгерде англис тилиң слабый болсо, IT дүйнөсүндө көп ийгиликтерге жетише албайсың да. Эгерде Европага, Америкага барып иштейин десең, бүгүнкү күндө көрүп атабыз, Америка дүйнө жүзүнүн, аламдын кыялы болуп атат да. Америкага закондорду бузуп, Мексика аркылуу крокодилдерге таланып, ар кайсы тиги наркобарондор, ар кайсы преступниктерге акчаларын урдатып, туткунга түшүп, ары бордерге жатып, түрмөгө жатып, Америкага барып атышат да. Анча жанды кыйнап, эн атаны кыйнап, бир туугандарды кыйнап, кыйналбаш керек. IT турат, мына ITни Кыргызстанда үйдө отуруп, болбосо азыр жашап жаткан жериңерде жылуу жумшак үйүңөрдө компьютер менен ITни үйрөнөбүз. Анан дүйнө ачылат. Америкада ачылат, Европада ачылат. Буюрса. Анан албетте сөзсүз Dart менен Flutter'да бул практика. Мисалы үчүн жөн эле айта берсе, уга берсе видеолорду көрүп жөн эле мындай теоретический жакта калганда ал мээ деген комплексно иштейт да. Мээде кол да иштеш керек, ооз дагы, көз дагы, кулак дагы, акыл бардыгы тең иштеген да, анан маалымат сиңет акылгачы. Ошондо код жазуу, ката болсо деле жаза бериш керек да, каталарды ошону анан окуш керек. Мына чыгып аткан каталарды жазылып атат англисче билбейсизби, агайлар көрсөтөт да. Переводун Googleга сала калып окуп, тияк биягын баскылап көрүп коркпой. Анан официальный документтерди сөзсүз эң биринчи булагы ошол официальный документтер Dart менен Flutter'ды окуу. Анан ошентип 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай деп айларыңарды пландап бөлүп алсаңар, буюрса жакшы ийгиликке жетебиз да. Биз кыргыздар негизи бизде пландоо маданияты жок экен да бизде. Жана Маргулан Сейсенбай деген казактын миллиардери бар эмеспи? Ошондо биз бир сабак өткөндө ошол пландоо темасын айтып берди эле бир кайсы, ошондо айтып атат да. 1 час хорошего плана равен 10 дням без плана деген сөз бар экен да. 1 саат отуруп күнүңдү пландап койсоң, бир жумаңды, ушундай жакшы гладко кетесиң да. Буюрса. Ошо пландоо тартибин да киргизип алсак. Ошо. Анан улут катары кыргыздар өзү көчмөн калк болгондон кийин, тегерегибиз ачык болгондон кийин, тегерек баары душман болгон, өзүбүздү курал менен коргогон болсо, ата-бабаларыбыз суроо берсек, Манас атабыз азыр тирүү болгондо азыр кандай болмок эле? Талабы кандай болмок эле азыр? Манас атабыз современный, Манас атабыз ITге кирсе, кандай специалист болмок эле? Албетте мыкты болмок да, андай мыкты инсан. Ошон үчүн биз өзүбүз деле ойлой бербей, өзүбүз менен кошо чөйрөбүздү, улутубузду, элибизди, жерибизди, жер планетабызды ойлоп, позитивно жүрүп, жана зыян кылбай, пайдабыз тийбесе дагы зыян кылбай, акырындан жылып, өсүп өнүлүп, токтотпойлук өнүгөнөчү. Илгери куралдарыбыз мындай зод болсо, тиги айбалта болсо, азыркы куралыбыз компьютер, телефон, ар кандай девайстар. Алардын жардамы менен TikToктон жаман нерселерди тартып,
же жөн эле убакытты жок ысырап кылып бир нерселерди көрбөй күнөөмө сооп табалы. Эң башкысы ким болуп өтсөк да бул дүйнөдө айтышып болобузбу, болбойбузбу, эшиктин эшиктерин ача албайбыз соопсуз. Ошо IT болсо чоң жардам берет экен да бизге. Эки дүйнөнү тең алып кеткенге. Ошого баарыңыздарга рахмат. Ошону менен чакан сөзүм бүттү. Эгерде катуу тийсем же личностьно задевать этсем кечирим сурайм. Мен азыр ошо жан дүйнөмдө болуп аткан нерсени айткым келди да, аябай ичиме. Анткени кечээ дагы бүгүн да ичине эшикке чыккам, ошол эшиктен мындай элдин деңгээлине ичим ачышып келди да. Особенно базарга барганда, жаш балдарды көргөндө баарына жолуксам эле эгерде шанс келип калса айтам да, окубайсыңбы, IT окубайсыңбы депчи. Мен чын жүрөктөн ишенем да, IT бул ийгиликке жетүүнүн оңой жолу. Бирок биз үчүн эмне үчүн ал оор? Анткени биз нафсыбызды жеңе албайбыз да. Биз уктагыбыз келет, биз жалкоолонобуз, биз эртеңкиге таштай беребиз. Ошо чоң рахмат баарыңыздарга. Суроолоруңуздар болсо, анан да сурайын дедим эле. Эмки эмелерге кандай темаларды талкуулашкыңар келет, чатка жазсаңыздар, ошол темаларды тартканга, чыгарганга аракет кылабыз да. Багиреже рахмат, Алла разы болсун. Мындан кийин менимче IT жолугуш өткөрбөй эле коелу. Ар воскресенье ушуну кылып турсак менимче жетиштүү болот. Себеби ушунчалык бир пайдалуу сонун маалыматтарды алдык. Мен дагы аябай мындай эргип толкунданып, сизге аябай чоң рахмат. Анткени канча убакыттан бери ушул IT жолугушууну почти 1,5 жыл болуп калды окшойт. 1 жылдан бери мындай өзүм өткөрүп, почти баягы кассета калбай калды да. Не айтам деп турганда аябай жакшы жардам кылдыңыз. Сонун нерселерди айтып бердиңиз. Анан алдыда кийинки жекшемби күнгө аракет кылалы. Немеде Англияда Facebook офисинде, Метанын офисинде иштеген бир жигит бар. Ошону менен сүйлөшүп, бизге жолугушууга келип бер деп чакыралы. Азамат Токтакуновду, Айзада Акбекованы, Акак Сыргакты, ошол IT жаатында жүргөн биздин Европадагы тааныштарыбызды Сейитбек Усмановго чыгып көрөлү, Бакыт Абдишевди чакырып көрөлү. Ошолор менен Бакыт менен Айдананы бирге чогуу чакырсак аябай жакшы болот. Анан Бакыт менен Айдананы чакырганда алар балким биздин саат менен күндүзгү убакытка сүйлөп беребиз деп калышы мүмкүн. Анткени аларда кеч болот да. Же болбосо жекшемби күн болгон үчүн балким бош болуп, кечки убакытка деле ошо аларда күндүз болот, сүйлөп бериши мүмкүн. Сиз Багиреже ушуларды эске алыңыз. Ушулар менен байланышка чыгуунун жолдорун караштырып баштайлы. Аябай жакшы болду. Чоң рахмат. Дагы бир жолу колуңуз дарт көрбөсүн. Көрүп турабыз. Сиз ошол айтыга ушунчалык күйүп аракет кылып атканыңызды Кудай таалам аракетиңизди оңунан чыгарып, Кудай буюрса жакшы бир ийгиликтерге сиз дагы жетиңиз. Жалпы эле ушул жерде аягына чейин угуп отурган, мен көрүп аттым, бир-эки эле адам чыгып кетти. 80 болдук эле, азыр 78. Бардыгыңыздарга рахмат, бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Өтө чындап ушунчалык сонун сөздөр айтылды. Сөзсүз ошол кайра видеону кайталап көрүп, бул видеону ошол башкалар менен бөлүшүп, Инстаграмда, Телеграмда, WhatsApp'та, WhatsApp'та жөн эле бир ссылкаларды тарата беришет го. Тиги М-банктан 15 000 сом утуп алгыңыз келеби, анан же болбосо билбейм, мындай жөн эле бирчи тиги МЧС 100 000 сомдон акча таратып атат, алып жетишип калыңыз деген сыяктуу бүт мындай лохотрон нерселерди ансыз деле группаларга таратып атат да. Группаларга, кандайдыр бир группага ссылка жөнөткөндө туугандар, ссылканы жөнөтүп сөзсүз алдына түшүндүрмө жазышыңыздар керек да. Бул мен өзүм көрдүм, бул видеодо IT жөнүндө аябай сонун сөздөр айтылды деген мындай коштомо жазууну жазышыңыздар керек. Анан
айтишниктер, программисттер. Багир эже ушул туруп эле турсунчу, мага жакшы болуп атат. Хорошо. Сөзсүз түрдө баягы программист голосовой жибербейт туугандар. Азыр деле мисалы Телеграмда мына могул жаңы ачылган группалар жеке мага жазганда 2-3 мүнөттүк кылып голосовой жибересиздер да. Бул бир адамга багыттап аткан жокмун, бул көпчүлүгүбүздүн эле көйгөйүбүз. Анан мен айтам да, укканга азыр мүмкүнчүлүгүм жок, жазып коюңузчу деп. Мындай да, сизден голосовой келгенде мен ачып салам да, бирок азыр укканга шартым жок. Ал ачылып калат да, кийин кайра мен аны ачып укпайм да. Ошол ойдон билинбей калат. Сиз жазып койсоңуз, мен аны ачканча сразу окуп алам. Балким ошол эле учурда жооп берип коюшум мүмкүн. Мисалы, кээ бир СМСтерге сабакта отуруп деле жооп берип кое алам да. Эгер жазган болсо. Анан кээ бирөө бар 2 минута сүйлөйт. 2 минута сүйлөйт. Анан мен айтам да, ушул 2 минуталык голосовойду текст кылып жазып коесузбу десең, жазгандачы 10 эле секундалык сүйлөм жазат да, 2 эле сүйлөм. Болбосо ал 2 минуталык сүйлөмү көбү бош. Мындай жөн эле: агай кандайсыз, жакшысызбы, ассалам алейкум, ден соолугуңуз, үй бүлөңүз, бала чакаңыз жакшыбы, кыздарыңыз чоңоюп атабы, Бишкекте аба ырайы кандай болуп атат, ден соолугуңуз жакшыбы, мен тиги эмени сурайын дедим эле, эмечи жанагы да. Ушуна 1 минутасы ошого эле кетти да. Ал жерде мындай темага байланыштуу нерсе жок туугандар. Программист так Кудай буйрса мына иштеп көнүп атасыздар, көрүп атасыздар. Программист так болот, суроо бергенде так берет, жоопту так алыш керек. И так эле бул программалоо так илим. Баягы жөн эле эмени эмете албай атам, агай меники болбой атат. Көп азыр мен эң көп алып аткан каттар агай меники болбой атат. Сиздики эмнеңиз болбой атат? Мага ошол кызык да. Эмнеңиз болбой атат? Жазыңыз конкретно. Мен мына кодду жазып аттым эле, үтүр койсом коюлбай атат. Скриншот болбой атат. Ушул сыяктуу мындай конкреттүү суроолор менен кайрылыңыздар. Анан мүмкүн болушунча бул айрыкча мына жаңы ачылган группаларга тиешелүү, эскилер көнүп калдыңыздар. Азыр күлүп аткандар эскилер да. Алар уже башынан өткөн, уже үйрөнүп калган. Телеграмда мисалы сизде бир суроо бар. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, бул аябай тупой суроо болуп калды, мен группада сурасам уят, агайдын өзүнөн сурайын депчи. Бирок сизге окшоп, ойлоп, ошол ката бар сурай албай отургандар толтура да. Сиз любой тупой суроону группадан сурасаңыз, ошол жерден мен жооп берсем же башка агайлар жооп берсе, Адилбек агай, башкалар жооп берсе, сөзсүз ал башкаларга да пайдалуу болот. Мындай өзүмчүл болбоңуздар, мындай бир агайдын колун өзүңүз эле кармабаңыз. Сөзсүз мен сурап аткан суроо башкаларга да пайдалуу болот деген ниет менен сураңыз. Ниет өтө маанилүү. Багир эже дагы бир жолу чоң рахмат. Баардыгыңыздарга рахмат келип бергендерге. Жекшемби күндү дагы ошентип мындай бүгүн пайдалуу өткөрдүк деген үмүттөмүн. Бул видеону Кудай буйрса YouTube'га дагы ачык чыгарып коебуз. Ал жактан пайдаланыңыздар. Анан сөзсүз баягы Telegram группаларда же болбосо берки Classroom'ду да ачтык, ошол жактарда дагы мындай баягы ыраазычылык каттарды баймабай жазып туруңуздар. Анткени булар биздин мугалимдерге жакшы мотивация берет, дагы көңүлдүүрөөк сабак өтөт. Сиздер эч нерсе жазбасаңыздар, алар ойлойт, биз мындай вообще эч нерсе түшүндүрө албай атабыз депчи. Бир күндө бир сүйлөм түшүнгөн болсок деле, бир тема, бир эле нерсе түшүнгөн болсок деле, просто integer деген эмне түшүнгөн болсок деле, просто void деген эмне түшүнгөн болсок деле, ошол мындай биздин илимибизде жылыш туугандар, билимибизде жылыш. Так, рахмат, анда записти токтотуп атам. Анан сиздердин үнүңүздөрдү ачайын.